маданий мурастарды сактоо боюнча, кол өнөрчүлөрдү колдоо боюнча арт-диалог өткөрдү. Арт-диалогдун башкы максаты ошол көйгөйлөрдү аныктап алуу. Көйгөйлөрдү аныктап алган соң ар бир тармак боюнча негизги программалар иштелип чыгылат. Ошол программаларга бүгүнкү айтылган көйгөйлөрдүн баары киргизилет. Бүгүн арт-диалог темабыз мурас темасы болду. Мурастын ичинде тарихий маданий мурас объекттери боюнча сөз кылдык. Сыккан, тажрыйбалуу археологдор келди, архитекторлор келди, реставратор радистери келди. Жана ошондой эле кол өнөрчүлүк тармагындагы дагы чоң белгилүү усталар келди. Алар бардыгы өздөрүнүн сунуштарын берди, өздөрүнүн көйгөйлөрүн ачык айтышты, суроолорун беришти. Келечекте арт-диалогдун бардык маселелерди, көйгөйлөрдү ушул 2030-35 жылга чейин программа менен иш аракеттер менен чечебиз деген үмүтүбүз бар. Бүгүн абдан жакшы министрлер менен ушу кол өнөрчүлөрдүн ортосунда абдан жакшы диалог болду деп ойлойм. Кол өнөрчүлөр мектептен башталса жакшы болмок. Анан айылда дагы билинбеген көп кол өнөрчүлөрүбүз бар. Ушуларды дагы чогултуп, айылдан баштап районго алып келип, райондон областтан республикага алып келсек жакшы болот эле. Көп кол өнөрчүлөрүбүздүн атын чыгарып, анан бүгүнкү иш-чара абдан жакшы өттү. Менин оюмча бардыгы жакшы өттү деп сүйүнүп атышат. Кол өнөрчүлөр да бизди колдойт экен деп чоң үмүттөбүз. Чоң рахмат. Бүгүнкү арт-диалогдун маңыздуу өтө жакшы диалог болду. Себеби мурда мындай диалог менен өткөн жыйындарды көргөн эмесмин. Диалогко катышкан адамдар өздөрү эркин суроо беришип, суроолоруна жооп ала алышты. Азыр президентибиздин буйрутмасы менен кол өнөрчүлүк маданияттын ушул тармагына аябай чоң көңүлдөр бурулуп атыптыр. Мындан ары көптөгөн каржылоолор болуп, өзүнчө кол өнөрчүлөргө үзөй ачабыз деген сөздөр болуп атат. Биз ошого тилектешпиз. Биздин оюбуз ишке ашып кетсе, кыргыз маданиятына абдан чоң кошкон салым болот деп ойлойм. Бүгүнкү айта кете турган нерсебиз арт-диалог өтө жогорку деңгээлде өттү деп ойлойм да. Себеби ушунчалык бир элдин бир калың катмары келиптир. Эң мыкты усталар, эң кол өнөрчүлөрдүн дагы аябай күчтүүлөрү, мыкты кол өнөрчүлөр келиптир. Анан өзүбүздүн министрибиз баш болуп келип, ушундай бир диалогко келип, чогуу баарлашканыбыз жогорку деңгээлде болду деп өттү деп ойлойм да. Келечекте биздин кыла турган иштерибиздин уже боло тургандары жана болуп аткан нерселердин баары айтылды. Ошонун баардыгына биздин кол өнөрчүлөр, усталарыбыз баары ыраазы болуп, жакшы бир маек болду деп мен ойлойм. Биздин негизги урааныбыз угабыз, талкуулабайбыз, чечебиз. Менимче бүгүн ушул ураан өзүнүн ишин актады, өзүнүн максатына жетти деген ишеничтебиз. Баарыңыздарды кийинки арт-диалогдо көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар.